Вот ФОМСто бир жылда бир адамга канча каражат бөлүнөт? Эльвира, Урмату Эльвира Джергалбековна, мы в этом году посчитали расход средств и в законе мы его указали как норматив, примерно 1500 сомов. 1500 сомов на каждого, да? Да. Человека. А там есть разделение, там льготники, пенсионеры, молодежь? Дело в том, что в соответствии с законом о медицинском страховании у нас определено, что государство должно направлять средства на страхование и определены категории: пенсионеры, дети до 18 лет и далее учащихся высших учебных заведений, средних учебных заведений, военнослужащие и другие категории. Вот так, да. Вот Минздравка суроо берет элем, да, айтсаңыздар, вообще ушел ситуация, да, это же 1,5 миң сом, это совсем мало, да, в год. Вы какой выход видите? Может быть, пора уже систему страхования внедрять? 27 лет нашему государству. Ойлонотасыңар ошол, потому что саясатты силер жүргүзөсүздөр. Өкмөткө кайрылдыңыз беле, Ашырбек Мойдонович? Система страхования кирмейин, бул проблемалар чечилбейт. Анан бул жерде, конечно, коррупция айтылат да, если у врачей мизерная зарплата. Когда ФОМС проверяет договора, ведомство, когда проверяете, там открыто руководители говорят, что при проверке меньше лекарств, больше лекарств, идут договоренности, коррупция идет. Я просто на этом не акцентирую, потому что пока мы не поднимем заработные платы, доходы врачей, эта ситуация не искоренится. Страхование качан киргизебиз? Урматтуу Эльмира Жылгабековна, сиз туура айтасыз. Башка мамлекеттерге, кошуна мамлекеттерге караганда дагы бизде саламаттык сактоого бөлүнгөн, ар бир жарандын башына бөлүнгөн каражат өтө аз. Анан кийин бул боюнча биз азыр мына стратегия 20-30 деген стратегияда бир бөлүк кылып кошумча ошол камсыздандыруу боюнча маселе каралды. Бул боюнча бизде сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анан Марат Темирбекович айткандай, сиз айтып атасыз, мисалы пенсионерлерге, балдарга, анан кийин мына күндүзгү бөлүмдө окуп аткан студенттерге 21 жашка чейин. Бул жерде республиканский бюджеттен кетип атпайбы? Действительно, бул жерде бизге республиканский бюджетке эле нагрузка келип атат. Ошондуктан бул жерде мындай персональный жоопкерчилик боюнча, анан өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү кароо маселелери боюнча дагы ушул камсыздандыруу кириш керек. Биз ушундай эсептейбиз. Жок, кириш керек деп 27 жылдан бери айтып атабыз. Кандай мындай бир шаги конкретно бир жолдорун таап атасыздарбы? Ойлоп жатасыздарбы? Мисалы кайсы өлкөнүн камсыздандыруу стратегиясын, системасын караштырдыңыз? Мисал катары айтып берсеңиз. Мисалы ГЧП катары кимди колдо, кайсы мамлекеттин үлгүсүн колдонсок болот? Айтсаңыздар. Мен айтайын, мисалы биз башында биринчи мыйзам даярдалганда 6% деген да страхованиягачы, кийин 2%га токтоду. Бүгүнкү күндө Россияда 3,4%. Мисалы мен айтпайм, Германияда 13,5% депчи. Биз мындай деп атабыз. Бүгүнкү күндө керектелүүчү мына жакыр жана кедейлер ошолор алар негизинен муктаж мамлекеттик кепилдик программасы менен толук алыш керек. Ошондо докторлор ушул камсыздандыруу системасынан кандай суммага ээ болуп калышат? Түшүнбөй калдым. Ким? Система страхования во всех чет өлкөлөрдө деген, да, там идет какие-то вот проценты в прямом смысле, это вот коррупция, просто бизде коррупция болуп атпайбы, анда туура жолу бар, да, идут какие-то частичные выплаты врачам. Как у нас это будет тогда, сиздин оюңузча? Если, вы знаете, если 4,5... Акысына кандай көрүнөт, да, зарплатасы мен мисал келтирип айтайын. Мисалы, эң Германия страхование боюнча биринчи кирген мамлекет да, 4,5%ды өзү төлөйт работник. 9,5%ды работодатель, 9%ды работодатель төлөйт да. Анда жоопкерчилик болот да. Бүгүнкү күндө биз саплата деп коюп барына бирдей карап атабыз да. Эң көп, мисалы өзүңүз билесиз, 60-65% бул адамдын көз карашы, өзүнө жоопкерчилиги, анан кийин ошол профилактиканы, башка нерселерди. Сиз мени түшүнгөн жоксуз. Мен сурап атам, кайсы системаны киргизсек, биздин доктурлардын абалы оңолот? Финансы жагынан. Акысын көтөргөнгө бюджеттен акча жетишпейт деп атабыз да. Система страхованияда кайсы учурда, кайсы системаны ГЧП катары киргизебизби? Кайсы системада оңолот? Эмнеге ушундайды ойлонбойсуздар? Вы политику проводите. Есть страны, где они полностью государство эч качан страхованияны киргизе албайт, каражат жетишпейт. Ошон үчүн ГЧП деп коюшат. Кайсы мамлекеттин мисалы катары айтып бере аласыз деп сурап. Мен мисал катары айта турган болсом, мисалы Великобританияда 53% ГЧП иштейт. 53%.
Анан ал жерде фондодержание деген бар. Первичка өзү жөнөтөт, стационарга жөнөтөбү, башка жака жөнөтөбү, ал И жоопкерчилик за берет. счет увеличения в бюджет они зарплаталарын төлөйт, туурабы? Ооба. Ошондой да? Ана ошентип жооп бериш керек да. Экинчи суроо, айтсаңыздар, мына инфекционкада, Асель Сөзбековна токтоп калса 10 секунд кошуп коесузбу? Инфекционкада деген мына очередтер деп эл жалуются да, негизги чүйдө Кошуп бергиле, оюн бүтүрүп алсын. негизи чүйдө внутренний миграция менен 25 жылда мен ойлойм жашаган адамдардын саны жок дегенде 3-4-5 эсе көбөйдү да. Докторлор деген обслуживают 10 раз больше. Сиз туура айтасыз, инфекцияда эмес, бул улуттук эне жана баланы коргоодо, анан кийин шаардык балдар ооруканасында кезек көп болуп атат. Биз аны азыркы убакытта ооба, нагрузканы биз мындай чечтик. Азыр 2 эмес 5 врач иштейт. Андан кийин ССМдин, шаардын ССМдин инфекционисттери күндүз ал жерде дежурить этет. Экинчиден биз дополнительный койкаларды ачтык. Анан кийин республиканский диагностический центрде дагы 3 кабинет ачтык ошо балдарды кабыл алуу боюнча. Андан кийин инфекциялык оорулар боюнча мен айтайын, Чүй областной больницада инфекционный отделенияны түзүп, себеби чүйдөгүлөр баары республиканский келип атпайбы. Арашанда соматиканы Арашанга жылдырдык. Арашанда билесиз соопуну. Анан кийин бул жерде нагрузка боюнча биз азыр кече эле карап бердик, талкууладык. Нагрузканы көбөйтүш боюнча ФОМС менен сүйлөшүп, действительно нагрузкага карап туруп, врачтарга, значит, кошумча айлык төлөп беребиз деген маселе көтөрүлдү. Информация, интернет бар болуп, информация баттар айтты, мына жакында эле улуттук госпиталда жаш аял каза болуптур да, системный красный волчанка менен. Ошол эмени случайды айтып берсеңиздер, эмне себеп болду? Урматтуу Элвира Жыргалбековна, бул боюнча биз комиссия түздүк. Ана комиссия бүгүн иштеп атат. Мунун кайсы этапта диагностикадабы, оперативный вмешательстводабы ошол комиссиянын жыйынтыгы болгондон кийин мен толук маалыматты берейин. Мындай да, ошол жерден ошол айымдын апасы деген докторлорду күнөөлөп, мындай негизги себеби мындай болуп атат да, история болезниде 3 года назад системный красный волчанка менен ее пролечили, ремиссияга киргизишти и нормально человек жил. О чем это говорит? Мен эмне көтөрө турган маселе кайсы? Качан электронный база данных киргизесиздер? Эгер электронный база данных болсо, мүмкүн ошол аялды жанын сактап калмаксыздар. Мүмкүн ошол аялдын лечениясынын протоколун көтөрүп туруп, ошол менен продолжили через 3 года. 3 жылдан кийин келген пациентти жөн эле өлтүрүп салдыңар. Вы понимаете это? Потому что в базе данных карточка не сохранилась. Это не просто халатность. Это вот системные недоработки. Именно министерство, замминистры, вы за это будете ответственны. Жөн эле докторлорду уволить эткендей, у нас и так врачей не хватает. Электронный база данныхты качан киргизесиздер? Элмира Жылгабековна азыр айтып кетти, мага чейин Марат Темирбекович, 16 ооруканада электронный эме кирди деп, электронный здравоохранение. Улуттук госпитальга абдан көп пациенттер келет. Эмнеге аякта жок? Кирет бардыгыга 19-жылы бардыгына кирет электронный здравоохранение боюнча, электронный карта боюнча, электронный рецепт боюнча. Жеке ооруканаларда 10 жылдан бери иштеген ошондой базалар бар. Бизде 27 жылдан бери киргизе албай жатабыз. Каражат $1 миллион даган кредит гранттар келет сиздин ушул саламаттык сактоо министрликке да. Эмнеге ошондон эметпейсиңер? Үнөмдөп туруп ошактан табылбайт акча. Бул биринчи, экинчи жанакы табып боюнча. Канча жылдан бери айтып келатабыз, онкологияны кайдагы бир тейтактан бир киши келип алып дарылап атат да. Ошону эмне тыя албай, токтото албай жатабызбы? Бул боюнча 2 жолу сот болуптур. Ал мага мен келгенге чейин. Кечегинде биз жаңы иш ачылды. Биз мен өзүм кече ички иштер министринин биринчи орун басары менен сүйлөшүп, бүгүн барып жабып, группа бардыгы кетти ал жерде. Ал боюнча эми ал ички иштер органдары биз жап деп 3 жолу кат жазганбыз. Кечегинде биз коопсуздук кеңешинин катчысына дагы генеральный прокуратурага да кат жибердик. Ал кишине ушул табыпты. Мен сиздин сөзүңүздү буруп коеюнчу. Ушул министрлер, орун басарлар, мындай силер деген килтеген ведомствонун башкара турган кишилерсиздер да. Кичине масштабнее мыслить научитесь, пожалуйста. Приходите с законопроектом. Вот именно давайте запретим вот эти вещи. Ошону выработать алып келбейсиңер. Бул деген не просто түздөн түз конкурент болуп атат. Бул адамдардын жанын кыйган туура эмес нерселер жасалып атат. Мыйзам алып келбейсиздерби? Точно жаздырып биз Убакыт кошуп бергиле, оюн бүтүрүп алсын.
бул жерден ошол болуп атат да, буну мыйзам чегинде биз токтотпосок, улам эле тиги милицияга тиги акча берип коет экен, текшерген доктурларга барса, кыдырып келсе, аларга акча берип коюп, ошо менен басылып калып атат да. Сураныч разработка